Assalamu алейкум достор, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздерге үй шартында батон жасап көрсөтө берем. Каналымдан алыстабаңыздар. Жылуу сууга 1 аш кашык шекер, туз, өсүмдүк майынан куюп, бирдей масса болгончо аралаштырып алабыз. Сууда шекер менен туз эрип кетиш керек. 1 чай кашык дрожжду унга салып, ун менен аралаштырып коебуз. Эми даяр аралашманан аз-аздан куюп, орточо жумшак камырды жууруп алабыз. Камырды даярдап болгон соң, сөзсүз түрдө жылуу жерге 1 саатка үстүн жууркан менен жаап, тындырып коебуз. Мына камырыбыз даяр, 1 саатка тыныктырабыз. Мына арадан 1 саат убакыт өттү, менин камырым ашып чыкты. Даяр камырыбыздан батонду жасаганды баштадык. Камырыбызды бөлүкчөлөргө бөлүп, батондун зооласын жасап алам. Сиз да өзүңүзгө ыңгайлаштырып жасап алсаңыз болот. Мен ушундай ыкма менен батондун зооласын жасайман. Даяр зооланы сөзсүз түрдө пакетке салып коюңуздар, же болбосо үстүн жаап коюңуздар. Анткени бети катып кетпеш керек. Батонду жасап, жакшылап жазып алгандан кийин рулет сыяктуу кылып оруп, ачык жерлерин чымчылап, жакшылап жабыштырабыз. Мына даярдап алдым. 10-15 мүнөттөгө тындырып коебуз. Дагы бир аз ашып чыгыш биздин батонубуз. Мына арадан убакыт өттү. Энди лезва же болбосо бычак менен кесип чыгабыз. Даяр кесип болгон соң, дагы 5 мүнөттөгө тындырып коюңуздар. Мына бул учурда 4-үнчү зооланан мен тегерек батон жасап коеюн. Үстүнө жумуртканын сарысын сыйпап, күнжүт сээп койдум. Сөзсүз түрдө үстүн бычак менен кескенди унутпаңыздар. 200 градуста 40 мүнөттө бышып чыгат. Албетте печкаңыздардын табына жараша сиз дагы сөзсүз түрдө жасап көрөсүз деген ойдомун. Мына жумшак батондор даяр болду. Мына өтө жумшак. Энди бычак менен кесип көрсөтөйүн. Мына ичи да бышкан. Сонун болуп чыкты. Сиз да сөзсүз түрдө жасап көрүңүз. Эгер менин видеом жакса, лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Сөзсүз түрдө комментарий жазып калтырыңыздар. Эгер каналымда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, коңгуроо какканды унутпаңыздар. Менин каналымда чыккан видеолорду биринчиден болуп көрөсүздөр. Мына тегереги дагы өтө сонун болуп бышыптыр. Өзүңүздөрдүн жактырган вареньяңыз же болбосо май менен
Ошо жесеңиз өтө сонун болот. Өзгөчө шашылыш убакытта, шашып жаткан учуруңузда ушундай батондордон бутерброд жасап жесеңиз сонун. Мен шаарда жүргөндө көбүнчө ушундай батонду жасап, бутерброд жасап балдарыма берчүмүн. Видео жакса сөзсүз түрдө лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиздер. Кийинки видеолордон амандашканча саламатта туруңуздар.